Урматтуу элдер, бүгүн биз келгенибиздин себеби биз чегара көйгөй үчүн келдик. Биз келбейт элек чегара тосулганда. Биз келбейт элек чегарага барып ушул үйдө тургандар бар биздин акыбалыбызды сураганда. Биз келбейт элек могу жерге. Ошол Сооронбай Шарыпович бизге да бир көңүл бурганда. Мына ошол жерде акыркы болуп аткан окуяны айтып берейин сиздерге. Ошол жерде эки тарап таш уруп атканда, эки тарап таш уруп аткандан 2 күн, 3 күн алдын Тажикстандын ичинде Тажикстандын гражданский формасын кийип, автомат асынып алып, ошо курал асынып алган адамдар биз көзүбүз менен көргөнбүз. Ошондон 2 күн өтпөй менин колума ок тийип атат. Алар бийлиги менен биргеликте, эли менен биргеликте бир стратегиялык план иштеп чыгып, ошол планды ишке ашырып жатат. Ак сөз. Биздикилер эмне кылып отурат? Мен ыйлагым келип атат азыр. Туугандар, ойлонсоңуздар, бизде бийлик менен эл кырылышып атабыз. Ынтымакка келбейли. Ынтымакка келели биз. Ошол жерде тургандар, баарыңар Баткенди колдоп, Баткенден эмес, Алабуканда колдош керек. Чегара менен баарын колдош керек. Бул жерде өкмөттүк кайсы органга тийиштүү болбосун, ар бир кыргыз жаранынын өмүрү, ар бир кыргыз жаранынын эрки биринчи очурда туруш керек. Мына мен колум ок дейди. Мага компенсация төлөп бербей койсун. Мага мамлекет доогөр болот. Мен доолобойм дагы. Мага Грейсан тосуп берсин. Эң туура. Элге Грейсан тосуп берсин. Бизге компенсациянын кереги жок. Бизге жеңилдиктин кереги жок. Бизге эң биринчи урматтуу кыргыз элим. Бизге тынчтык, стабилдүүлүк. Экинчиден биздин чегарабыз